Кыргыздын эр азамат ул кыздары жакыныраак келе бериңиздер как-то. Азаттык радиосунун Ош шаарында филиалынын ачылышына жарандар нааразы. Анткени сырттан каржылоо болгондуктан бир жактуу иштеп, бир тараптуу маалыматтар чагылдырылуусун билдиришет. Кыргызстанга так монча миллион же монча доллар бөлсөк, конкурс өткөзүп туруп, жакшы любой уул кыздар терип алып эле иштете беребиз деген ойдон алыс болуңуздар. Ал жерде каршы дагы адамдар бар экен деген түшүнүктүү алдын ала келтирип коелу, көрсөтүп коелу деп. Аны менен катар жергиликтүү журналисттердин маалыматына караганда ички саясатты коомчулукка ачыктап, терс көрүнүштөргө себепчи болуп калуусун белгилешет. Эки материалын таап чыгат экен, бирөөсүн көрсөтүп, экинчисин көрсөтпөй, ушинтип саясат жараткандан булар жалпы эле бардыгыбыз ушудан алыс болойлу. Анысы деле өлкөбүз мына эми кадам ташталып аткан маалда тынч жашайлы деген сөз. Өлкө аймактарына кулачын жайган бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү коомчулукта эки ажырым пайда кылаарын серепчилер айтат. Алар адам укуктары, демократияга басым жасап, бийликке каршы аракеттерге баруусун маалымдашат. Адам укугун демократиянын бетине жабынып алып, элдин кызыкчылыгы үчүн биз иш кылып атабыз деп, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иш аракеттер жүргүзүп атышат да. Ошон үчүн тыюу салып, кээ бир өкмөттүк эмес уюмдарды жаап, жоопко тартып, мыйзам талаасына алып келип, биздин мамлекетте бир гана биздин мамлекеттин кызыкчылыгы. Тигил же бул улуттун эмес, мамлекеттин бүтүндүгү кызыкчылыгы жогору туруш керек. Ал эми Азаттыктын директору Венера Жуматаева радионун Ош шаарында ачылышы боюнча билдирүү жасаган. Анда Кыргызстан калкынын жарымынан көбү Ош, Жалал-Абад, Баткенде жашагандыктан аларды жакшыраак чагылдыруу максатында Оштогу кабарчыларынын санын көбөйтүү болгонун айткан. Зарина Рахманбердиева, Адилет Нышанбаев, Ынтымак, Ош шаары.